Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Ноокат районунда шайлоочулар менен жолугушту. Иш-чара райондук администрациянын чоң жыйындар залында уюштурулуп, ага айыл өкмөттөрдүн башчылары, район активи жана жергиликтүү тургундар катышты. Алгач эл өкүлү шайлоочуларга өзүнүн депутаттык ишмердиги жана бийлик бутактары тарабынан аткарылып жаткан иштер туурасында шайлоочуларга маалымат берди. Бүгүнкү ошо президентибиз баш болуп, биздин жогорку кеңештин депутаттары, аткаруу бийлиги, кабинет министрлигинин составы бүт бардыгы bir muştun bolup tüyülüp, ынтымакчылыкта, биримдикте, şu мамлекеттин саясатын жүргүзүү максатында жергиликтүү бийликтер менен биргеликте жумуш жасап аткандыктан бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз өнүгүү жолунда түштү. Жолугушуу эркин суроо жооп форматында өткөрүлүп, карапайым жарандар эл өкүлүнө көйгөйлүү маселелерди түз айтышты. Көтөрүлгөн маселелер жалпы Ноокат районунун социалдык, экономикалык, чарбалык жана комплекстүү маселелердин айланасында болду. 1995-жылдан кийинки балдарга тамаркадары жок, жер үлүшүдары жок. Миграцияны биз мамлекет өзүбүз пайдаланып атабыз. Конституция негизги закон боюнча берилишти берди. Бизде ушундай сүйлөмө болуп атат, көйгөй болуп атат биздечи. Биздин мектептин азыр карсы ийилип, тагына түндөгү калган фанери азыр жаракка кетип жарылып берди. Негизинен жыйынга чогулган 300гө жакын адамдын маселеси окшош. Алар таза суу, жол, ФАП, бакча жана мектеп муктаждыгы. Мисалы, эл тарабынан басым жасалып айтылганы Ош Баткен Разаков жолун толук оңдоп бүткөрүү талабы болду. Депутат быйыл аягына чыгат, ал үчүн тиешелүү кызмат иш алып барып жатат деди. Мына Ноокат жолуну быйыл чаласын бүтүрүп, көпүрөлөрдү бүтүрүп, тротуарларын оңдотуп, иретке келтирип алсак, бул дагы чоң иш. Жолугушууда айтылган элдин көпчүлүк маселеси жергиликтүү бийликтин аткаруучу милдеттерине кирет. Бирок айрым айыл аймак башчылары эл менен толук иш алып барбай жатканы байкалат. Мындан улам карапайым эл жогорку бийликке кайрылууга аргасыз. Ошол себептүү эл өкүлү тарабынан келген түрдүү арыздарды кабыл алып, жергиликтүүлөрдүн айткан сунушу жогорку бийликке жеткирилерин убадалады. Эртөштүк Нурбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош.